Арыбаңыз кадырлуу көрөрман. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсүн баштайбыз. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Аба ырайынын өзгөрүүсү, климаттын өзгөрүүсү, токой аянттарынын кыскарышы, ушул жана башка экологиялык көйгөйлөр жыл сайын кулачун жаюуда. Кыргызстан кооз жаратылышындагы биотүрдүүлүктү сактап калууга азыртан аракеттерди көрбөсө, келечекке кедергиси кандай болот? Биз бүгүнкү эфирде өлкөдөгү өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү тууралуу сүйлөшөбүз. Алдыда сейрек кездешкен өсүмдүктөрдү кантип көбөйтөбүз, жаныбарларга каршы мергенчиликти токтотуунун жолдору, ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Бүгүнкү биздин түз эфирдин коноктору Жаратылыш ресурстары министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Алиев. Ошондой эле аталган министрликтин биоресурстар башкармалыгынын башкы адиси Дерсу Акбаралиев бизде конокто. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Майрамбек мырза, алгачкы сурообуз сизге. Сиз адис катары айтсаңыз, ушул биотүрдүүлүк дегенде көпчүлүк жарандар эмнени түшүнүшүбүз керек? Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ушул биотүрдүүлүк деген бул өзү мындай жөнөкөй сөз менен айтканда ушул жалпы ушул өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлардын дүйнөсү, ошол өсүмдүктөр дүйнөсүнүн ичинен ушул кооз-карындар, эңгилчектер жана ушул түзөт. Андан тышкарыда ушул микроорганизмдер коебуз, ушулардын баары биригип ушул түзгөн тутум ушул биологиялык аркылуу түзөт да. Анын ичинен эң басымдуу көпчүлүк бөлүгүн бул токой өсүмдүктөр түзөт. Мисалы, токой өсүмдүктөрдүн айта кетсек, Кыргызстандын жалпы аянтынын ушул 6,4%-ын токой өсүмдүктөр түзөт. Токой өсүмдүктөрдүн ичинен эң көп аянтты деген бул арча токойлору. Андан кийин экинчи орунда ошо биздин ушул жаңгак мөмө токойлор турат. Үчүнчү аянты боюнча, көлөмү боюнча чоң көлөм аянтты деген бул ийне жалбырактуу биздин Тянь-Шань карагайлары түзөт. Төртүнчү кезекте ушул биздин ушул дарыянын жээгинде өскөн жалбырактуу токойлор түзөт да. Андан тышкарыда ушул биотүрдүүлүккө биздин ушул Кыргызстан аймагында ушул жашаган жапайы жаныбарлар түзөт. Ушулардын баары биригип ушул бир сөз менен айтканда бир компонент бул ушул биздин биотүрдүүлүгүн түзөт Кыргызстандын. Түшүнүктүү. Мынанки ушул мен жогоруда белгилегендей экологиялык көйгөйлөр жылдан жылга кулачун жаюуда. Бул менен ар бир өлкө өзүнүн дараметинин жетишинче күрөшүүдө кооз жаратылышындагы биотүрдүүлүктү сактап калуунун максатында. Кыргызстанда дагы акыркы жылдары ушул климаттын өзгөрүшүнө каршы багытталган же болбосо жаратылышыбыздагы токой аянттарынын санын көбөйтүү боюнча жашыл мурас өнөктүгү өтүп келет жыл сайын. Анын натыйжасында бир нече гектар аянтка токой аянттар көбөйтүлүп, көчөттөр отурулган. Учурда алардын абалы кандай, көчөттөрдүн ушул деги эле өнөктүк башталгандан бери алардын аянты канчага көбөйдү, ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми ушул өзүбүзгө баарыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө ушул баарыбыз каатырылган бул глобалдык масштабтагы жылуулуктун тез өзгөрүп атышы, климаттын тез өзгөрүп атышы болот. Ошого жараша биздин токойлордун дагы абалы өзгөрүп атат да. Мисалга айта кетсек, ушул жылуулук жылдан жылга жогорулаган сайын ошол өсүмдүктөрдүн дагы өсүү ареалы өзгөрүп турат да. Мисалга ошо биздин Тянь-Шань карагай токойлорубуз 2800-2600 метрде өскөн болсо, буга чейин азырлар ошо жогору жакка жылып ушул 3000 метрдеги бийиктикке өсүүгө ошо өзүлөрүнүн климаттын шартына ылайыктуу алат да. Ошондой башка өсүмдүктөр да. Биз ошол убакта биз ушул кургакка чыдамдуу, ошол биздин ушул Кыргызстандын шартына ылайыктуу өсүмдүктөрдү өстүрүүгө биз негизи көңүл буруш керек болот да. Белгилеп кеттиңиз, ушунакей акыркы ушул 4 жылдан бери бизде ушул Кыргызстандын аймагында Жашыл мурас улуттук компаниясы өзүнүн ишин алып атат. Бул компаниянын алкагында ушул жыл сайын ушул 6-7 миллиондон ашуун ар кандай көчөттөрдүн түрү отурулат. Бул боюнча ушул негизги быйыл ушул апрель айында, ушул жылдын апрель айында
өкмөттүн да жаңы кабинеттин жаңы токтому менен ушул Жашыл Мурасылык компаниясынын мамлекеттүүлүгү боюнча күчтөндүрүү боюнча дагы токтом менен бул бекиди. Бул токтомго ылайык ушул отургузулган көчөттөрдүн сакталышына, алардын өсүп кетишине жооптуу тараптар айтканда аныкталды да. Буга негизи жооптуу тараптар болуп биздин ушул Кыргыз Республикасынын президентинен ушул облустагы өкүлчүлүктөрү, ошол жергиликтүү өзүн башкаруу органдары негизги жооптуу тараптар болуп ошону белгиленди да. Ошол көчөттөрдүн сакталышына, ошол көчөттөрдүн баягы өсүп кетишине кам көрүү жагы, ошолорго астыроо иштерин жүргүзүү, сугат иштерин жүргүзүү. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиздер, мынакей жергиликтүү калктын малынын саны көбөйгөнүнө байланыштуу отургузулган көчөттөрдү ушул баягы жеп кетүү факттар көп катталып атты. Ошон үчүн биринчи кезекте ушул айтып кетер элем, ушул биз көчөттү отургузганга чейин анын ордун даярдабаш керек. Ордун даярдап, ошону көчөт отургузуучу аянттарды тосмо орнотуп, кийин баягы сугат иштерин караштырып, андан кийин отургузсак, ал көчөттүн өнүмдүүлүгүн биз камсыз кыла алабыз да. Тажрыйбада биз көп байкатабыз, баягы жазында өзүңүздөр билесиздер, бул жаан чачын болуп, жер нымдуулугу жакшы болуп турган кезде, көчөттү отургузуп койсо эле баягы өсүп кетчүдөй болуп, жалпы жапырт баягы көчөт отургузуп маалик болобуз. Ал эми кийин ушул июнь айларында баягы жай шилдеси түшкөн кезде аны сугаруу маселесин биз карабай калабыз да. Ошонун кесепетинен ушул көпчүлүк көчөттөр өспөй калган фактылар жок эмес бар. Бул биринчи факт. Экинчи факт ушул жана айтып кеттим, бизде ушул малдын саны көбөйүүнө байланыштуу көчөттөрдү, жаш көчөттөрдү ушул малдардын жеп кетүүсү факттары бар. Ошон үчүн мен айтар элем, ушул биздин ушул жергиликтүү бийлик органдарына көчөттөрдү отургузганда ушул эки негизги ушул көйгөй менен баягы иш алып барса, менимче ушул отургузган көчөттөрдүн баягы өнүмдүүлүгүн. Быйыл мынакей канча 6 миллиондон ашык көчөт отургузулду деп атасыз, Быйыл ушул 8 миллион ашык отургузулду. Канча гектар аянтка бул? Жалпы биз болжол менен бул 5000 гектар ашык аянтка отургузулду. Мына ушул сентябрдын ушул 20-ларынан баштап сентябрь, октябрь, ноябрь ай ичинде ошол отургузган көчөттөрдүн эсептөө иши жүргүзүлөт. Ошонун жыйынты менен быйыл ошол отургузган көчөттөрдүн канча пайыз өндү, биз ушул жылдын ноябрдын аягында, декабрдын башына маалымат алабыз. Буга чейинки ушул отургузулган көчөттөрдүн боюнча маалымат барбы? Канча пайызы баягы өсүп кетти? Бар, ушул ар же канчасы баягы ушул малдын тебелесиндесинде калды? Ар жыл сайын ушул биз ушул күзгү ушул айтып кеткендей ушул сентябрь айынан баштап декабрь айына чейин ушул эсептөө иштерин жүргүзөбүз. Ошол эсептөө иштери боюнча мисалы былтыр 2024 жылы отургузган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү 74-73% түзгөн. 2023 жылкы отурган көчөттөрдүкү 68-70% түзгөн. 2022 жылдык болсо алда ушул 68-70% терен болгон да. Ошол 30% өспөй калган көчөттөр ошол мен жана айткан ошол убагында сугарылбай, убагында баягы эл малдын жеп кетүүсүнөн сакталбай калган ошол аянттар болуп эсептелет да. Ошол бүгүнкү күндө ушул жыл сайын ушул 30%-ын биз жоготуп жатабыз. Түшүнүктүү. Дерсу мырза, мынакей өсүмдүктөр негизи эле биотүрдүүлүккө өсүмдүктөр дүйнөсүнөн тышкары ушул жаныбарлар дүйнөсү да кирет. Сейрек кездешкен өсүмдүктөр, жаныбарлар бардыгы биздин өлкөдө кызыл китепке киргизилген. Бирок ошого карабай мергенчилик дагы уланып келет да. Учурда ошол кескин кыскарган жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсылар санын айта аласыздарбы? Негизинен белгилей кетчү нерсе, сиз айтып атпайсызбы, сейрек кездешүүчү жаныбар өсүмдүктөрдүн түрлөрү кызыл китепке кирген деп. Ошол биздин сейрек кездешүүчү, жоголуу коркунучунда турган жаныбар өсүмдүктөр объектилери кызыл китепке кирип, алар мамлекет тарабынан толук түрдө коргоого, сактоого болгон күчүн аракеттерин жүргүзүп келет жана ал жаныбар өсүмдүктөрдү коммерциялык багытта пайдаланууга тыюу салынат. Мисалга алып кетсек, ошол эле өсүмдүктөр деп айта кеттиңиз, 2024 жылы мораторий киргизилди. Ошол Кыргыз өлкөсүндө көп болгон ошол мындайча айтканда эл арасында
суроо талап аябай көп болгон өсүмдүктөрдүн түрлөрүнө мораторий киргизилип, бүгүнкү күндө толук түрдө аларды чогултууга же болбосо сактоого, Кыргызстандан ташууга, чыгарууга тыюу салынды. Ошондой эле жаныбарлар дүйнөсү боюнча кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарлар толук түрдө коргоодо, аларга карата аңлоо иштери жүргүзүлбөйт. Бир гана белгилей кетчү жагдай бул жерде бизде кызыл китепке кирген жалгыз бир түр бул аркар кулжа жаныбары. Аркар кулжа жаныбарына карата аңлоо жүргүзүлөт. Бул кандай метод менен жүргүзүлөт? Атайын министрликтер аралык, ведомстволор аралык комиссия бар. Ошол комиссиянын чечими менен гана жүргүзүлөт жана ал чечим биринчи негизде анын популяциясынын санына көңүл бурушат. Ошол аркар кулжа биздин өлкөбүздө канча баш? Себеби дегенде жыл сайын министрликтин кызматкерлери, региондо кызматкерлерибиз менен чогуу биргеликте санак иштерин жүргүзөбүз. Ошол санактын жыйынтыктары боюнча толук маалыматты алып, анан ошол жалпы популяциясынан 1% чейинки өлчөмдө пайдаланууга уруксат берилет. Калган аңлоо аңчылыкта пайдаланып жүргөн жаныбарларыбыз булар биздин кызыл китепке киргизилген эмес, чогулуу коркунучу жок ал жаныбарларга карата, жана ошол жаныбарларга гана туруктуу негизде толук контроль менен гана аңлоо иштери жүргүзүлүп келет. Негизи эл аралык практикада бул кызыл китеп 10 жыл, 15 жыл өткөн сайын бир жаңыланып турат экен да, ал жака кирген жаныбарлар улам санак жүргүзүлүп, мониторинг жүргүзүлүп, кээ бир өсүмдүктөр көбөйүп кеткен учурлар бар экен, ал жактан чыгарылат экен. Бизде ушундай практика жүргүзүлөбү? Бизде акыркы ирет ушул кызыл китеп качан толук алмаштырылды эле? Бул суроо боюнча кыскача жооп берип кетейин. Биздин бөлүм башчыбыз да толуктап кетсе керек. Бүгүнкү күндө атайын комиссия түзүлгөн. Сиз туура айтып кеттиңиз, 10 жыл сайын мониторинг жүргүзүлүп, кызыл китептин ошол толук түрдө мониторинг жүргүзүп жаңылап туруш керек. Кээ бир түрлөрүбүз эгерде бүгүнкү күндө популяциясы сакталып көбөйүп келаткан болсо, аларды кызыл китептен балким чыгарса болот. Балким кээ бир башка түрлөрүбүз жоголуу коркунучунда туруп калды. 10 жылда биотүрдүүлүктүн толук картинасы өзгөргөн болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө тийиштүү иш-чаралар жүрүп атат. Бул иш-чаралар 2 жылдан бери жүрүп келатат десем болот. Эң негизги көйгөй бул жерде азыр финансы тарабына келип такалып атат. Себеби дегенде ошол эле кызыл китептин списогуна кирген толук жаныбар өсүмдүктөрдү мониторинг жүргүзүү үчүн талаа иштерин жүргүзүш керек. Ал талаа иштерин бир гана министрлик тарабынан эмес, бул жака көптөгөн тийиштүү жооптуу министрликтер, ведомстволор жана ошол эле жергиликтүү кызматкерлер катышуусу менен жүргүзүлөт. Ошол иштерди жүргүзүүгө бүгүнкү күндө акча каражат жагын чечүү жолдору, механизмдери иштелүүдө. Азыркы биздеги ошол кызыл китеп акыркы ирет качан алмаштырылды эле? Кайсы жылдан бери ошол тизме боюнча жүрөт? 2012 жылы жаңыланган. Ошодон бери 2022 жылы биз жумушту алып баштаганбыз, жүргүзүп баштаганбыз, бирок бүгүнкү күндө аягына чыга элек. Мен дагы ошол кошумча айтып кетсем, бул өзү ошол кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү жаныбарларды аныктоо, атайын ушу жанагындай жумуш топ түзүлүп, ошолордун баары негизги бөлүгүн бул биздин улуттук илимдер академиясынын адистери түзөт. Ошолордун берген корутундусунун негизинде ошолордун талаа иштерин жүргүзгөн иштердин жыйынтыгынын негизинде аныкталат да. Бул өзү баары убакытты талап кылчу иш. Ошончо баары өсүмдүктү аныктап, ошончо жаныбар жерин аныкташ бул убакытты талап кылчу. Ошол себептен биздин ошол министрликтин иш планы боюнча бул 25, 26, 27 жылдын ичинде бүтүшүбүз керек да. Азыр биздин ушул кесиптешим белгилегендей, ошол бүгүнкү күндө ошол каражат маселеси чечүү жагы каралып атат. Биринчи кезекте ошол Талас облусунан баштайт деген өзүбүздүн иш планга кирген. Буюрса быйыл каражат маселеси чечилип калса, анда ошол ишти Талас облусунан башталат. Түшүнүктүү. Дерсу мырза, мынакей жай мезгилинин башында ак илбирс байырлаган өлкөлөрдүн мүчөлөрү министрликтерге келип, Чолпон Ата шаарында ЖСЛЭП уюму экология министрлиги менен биргеликте ошол ак илбирс байырлаган өлкөлөрдөгү ареалын кеңейтүү жана биотүрдүүлүктү сактоо боюнча бир нече тажрыйба алмашуу боюнча жыйындар өттү. Негизи эле азыр Кыргызстанда ушул ак илбирстин
биотүрдүүлүгүн сактоо, анын ареалын кеңейтүү боюнча кандай иштер аткарылып жатат? Туура белгилеп кеттиз. Быйыл 2025 жылдын июнь айларында 5-6 июнь күнү тагыраак айтсак, ошол ак илбирс байырлаган өлкөлөрдүн отуруму болду. Бул да болсо негизги максаты өзүңүздөр жакшы билгендей, бул жаратылыштын чек аралары жок. Себеби дегенде ошол эле биздин өлкөбүздө байырлаган ак илбирс бир нече күндөрдөн кийин башка өлкөгө өтүп кетиши мүмкүн, жана ошондой эле башка факторлор. Ошол себептен ак илбирстин популяциясын сактоо жана көбөйтүү үчүн ошол өлкөлөр биригип чогуу иш план түзүп, чогуу аларды коргоодо, сактоодо жана популяциясын көбөйтүүгө биргеликте чогуу күрөшөлү, чогуу иш жүргүзөлү деген ой менен, план менен ушундай жыл сайын отурумдар өтүп келет. Ал эми Кыргызстан боюнча айта кетсек, баарына белгилүү болгондой, президентибиздин 369 жарлыгы менен ак илбирс Кыргыз Республикасынын улуттук символу болуп таанылган. Бүгүнкү күндө министрлик тарабынан толук түрдө тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жаңы маалымат боюнча айта кетсем, азыр министрлер кабинетинин токтомунун долбоору иштелип чыкты. Бул да болсо ошол ак илбирстин улуттук символун, ак илбирсти улуттук символ катары таануу жөнүндө жана ошол ак илбирстин логотипин бекитүү тууралуу токтом долбоору. Ал жакта ошол Кыргызстан дүйнөлүк чогулуштарда же болбосо чоң бир жолугушууларда ошол ак илбирсти даңа салуу, ошол эле биздин туристтик жагыбызды өнүктүрүү максатында ак илбирсти даңа салуу менен ошол эле биздин жаратылышка болгон мамилебизди Кыргызстандын деги эле жаратылыш жаатындагы мындайча айтканда маанилүүлүгүн дүйнөлүк коомго даңа салуу максатында жүргүзүлүп аткан иш-чара. Ак илбирс боюнча Кыргызстан деги эле көп жумуштарды аткарып келет. Жыл сайын санак иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө 2024 жылдын санак иштери боюнча ак илбирстин саны 500 баштан ашып калды. Бул да болсо аябай жакшы көрсөткүчтөр. Ошондой эле мыйзам талаасына ар дайым көңүл бурабыз. Себеби дегенде браконьерлик фактылары аныкталган учурлар болду буга чейин. Кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбар болсо дагы кээ бир жарандарыбыз ошол ак илбирсти мыйзамсыз атып алуу фактылары аныкталып келген. Ошондой фактыларды болтурбоо максатында, алдын алуу максатында бүгүнкү күндө ак илбирске мыйзамсыз аңгылоонун жаратылышка келтирген зыянынын өлчөмү 2 миллион сом болуп белгиленген. Жана ошондой эле бул ушул мыйзамсыз иш-чара үчүн Кыргыз Республикасынын укук жаза кодексине ылайык жоопкерчиликке тартылат. Түшүнүктүү. Ак илбирсти аткан баягы мергенчиге канча миллион айып салынат? Бүгүнкү күндө жаңы таксы менен 2 миллион сом. Түшүнүктүү. Мисалы, эл аралык практиканы алып карасак, Кытайда дагы сейрек кездешкен жаныбар бул панда. Анан алар ушул панданы бала бакчадан баштап элдерге жеткириши, бул жакшы жаныбар экен деп кичинекей балдардын мээсине сиңирип, буну биз коргоого алышыбыз керек деген программалар бар да. Ушундай эле практика мисалы Австралияда бар, бир нече өлкөлөрдө алар жанагы өрдөк тумшук деген бир жаныбар бар го. Ошол сыяктуу же болбосо алар кивини дагы өздөрүнүн гербине чейин түшүрүшүп, абдан бир даңазалашып, келечек муунга анын барктуу экенин, ал ушул бир өзгөчө кызыл китепке кирген эндемик жаныбар экендигин айтып келишет да. Анан биз мына ак илбирсти улуттук символ катары президентибиздин жарлыгы чыгып кабыл калды да, ушул бала бакчадан баштап ушул жаныбар биздин жаратылыш үчүн абдан маанилүү экенин жеткирүү боюнча бир пландар барбы? Эң жакшы суроо. Бул багытта негизинен жумуш жүрүп келет. Себеби дегенде бир гана министрлик тарабынан эмес, биз ошол эле билим берүү министрлиги менен чогуу, ошол эле жаратылыш жаатындагы биздин өнөктөштөр менен биргеликте бүгүнкү күндө министрликтин иш планы менен ай сайын, квартал сайын ошол эле мектептерде, окуу жайларда ачык сабактарды өткөрүп келебиз. Сиз айткандай бала бакчаларга азырынча баштала элек андай программа. Бирок окуучулар арасында, ошол эле колледждер, университеттер арасында бул иш-чаралар жүрүп келүүдө. Жана
ошондой эле массалык маалымат каражаттары аркылуу ушул эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эл арасында маалыматты жеткирип, туура маалыматты жеткирүү иш-чаралары жүрүп келүүдө. Түшүнүктүү. Мына кыскача жооп берсеңиздер, убакыт бизде тарыраак болуп атат, бирок бир нече суроого жооп алып жетишибиз керек. Былтыр өткөн жылы ушул ак элбирстин саны өлкөдө болжолдуу эсеп менен 280 деп айтылган. Анан өткөндө эле мына экология министрлиги билдирүү таратты, ак элбирстин саны болжол менен өлкөдө 500дөй деп. Эмне себептен бул мынчалык бат өсүп кетти? Негизги түшүндүрүп кетүү жагдай бул жерде бизде фото капкандар менен чогуу санак иштери жүргүзүлгөн жана ошол санактардын натыйжасы боюнча 280 мындайча айтканда взрослые особи деп коебуз, ошол чоң ак элбирстердин санын аныкташкан. Бүгүнкү күндө санактын натыйжасы боюнча 500 баш деп бул ошол толук популяциянын санын айтып келип атабыз да. Ал эми фото капкандар менен жүргүзүлгөн санак иштери 100% Кыргыз Республикасынын аймагын камтый албайт бүгүнкү күндө. Ошол себептен Президентибиз дагы өзү экологияга өзгөчө көңүл буруп, мисалы тоодогу баягы таштанды бөтөлкөлөрдү, желимдерди терип жүргөн жайы бар. Мындан тышкары ысык көлдүн экологиясына бир нече ирет кайрылуу жасап, андагы жанагы километрлеп жайылган торлор өткөндө дагы социалдык тармактагы баракчаларга бөлүшүлдү. Мисалы, ошондой эле жерендер да кой берилген, көлдүн жээгиндеги жанагы таштандыга толгон жайлар бир нече ушул сыяктуу көйгөйлөрдү көтөргөн жай бар. Негизи эле сиздердин министрлик ушул бул багытта кандай иштерди аткарууну көздөдүсүздөр, баягы экология кагым көрүү боюнча? Биринчи кезекте министрлик бул мыйзам бузуу фактыларынын натыйжасы менен гана күрөшө бербей, ошолордун алдын алуу максатында биз бажы кызматы менен тыгыз иш жүргүзүп келдик. Себеби дегенде синтетикалык торлорду Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө тыюу салынган. Бул багытта чоң иштер жүргүзүлдү. Ошол негизинен Кытай өлкөсүнөн алып келинип атты. Ал эми жеринде ошол синтетикалык торлорду пайдалануу боюнча туура айтып атасыз, ар дайым күчөтүлгөн режимде рейдтик иш-чаралар жүргүзүлөт жана жүргүзүлүп келүүдө. Жыл сайын андай фактылар аныкталып жатат. Бирок салыштырмалуу жылдан жылга мыйзамсыз торлорду пайдалануу фактылары азайып келатат десек болот. Бул да болсо ошол элдин аң сезими өскөнүн жана ошондой эле маалыматтык системасы жакшы иштеп атканын белгиси десем болот. Жейрендер да кой берилген да, алардын абалы кандай? Жейрендер бүгүнкү күндө коюп жиберилди. Алар Өзбекстан өлкөсүнөн алып келинген болчу. Буга чейин өзүңүздөр жакшы билгендей биотүрдүүлүгүбүздөн такыр жоготуп алган болчук бул түрдө. Бүгүнкү күндө популяциянын калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө, натыйжалуу. Бүгүнкү күндө баары жакшы, өзүнүн ошол мурда байырлаган жерлеринде жакшы байырлап келе жатышат. Ушул боюнча дагы айтсаңыз, мисалы 2 жыл мурун болуш керек, мен адашпасам, Таласка дагы маралдар алып келинип кое берилген. Алар канчалык деңгээлде ошол жергиликтүү рельефке, климатка адаптация болууда? Бүгүнкү күндө акыркы маалыматтар боюнча айта кетсем, маралдар ошол Талас областынын Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында толук түрдө адаптация болуп, вольерлерден чыгып жаратылышта саны көбөйүп, төлдөп, өзүн жакшы сезип, мындайча айтканда толук түрдө адаптация болуп, биздин өлкөбүзгө көндү десек болот, жана көбөйүүдө. Түшүнүктүү. Маримбек мырза, мисалы баягы токой жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Бизде ботаникалык бактагы Бишкектеги негизги көйгөйдү жаратууда. Бул эл аралык практикада, мисалы Грузияда ушул ботаникалык бакты бир ишкана дейм да, мейманкана салган бир компанияга берип, ал толук жашылдандырууга берген ушундай практика бар экен да. Ушундай практикаларды бизге да колдонсок болобу? Баягы каралбай калган ботаникалык бакты же токой чарбанын да бир бөлүгүн толук жашылдандырууну милдетине коюп туруп, анан ошол жерге айрым бир кичинекей мейманкананы курууга уруксат берүү боюнча. Себеби эки тарапка тең пайда да бул практика. Кандай
негизги ботаникалык бакты түзүүнүн максаты ушул ботаникалык бактын аймагында бул Кыскача жооп бересиз мүмкүн болсо? Өсүмдүктөрдүн түрүн, эндемик өсүмдүктөрдүн бизге келген ушул интродукция өсүмдүктөрдүн түрүн өсүрүүнү көбөйтүүдө, ошолордун баардык түрлөрүн көбөйтүү саналат. Бул багытты биз максатты биринчи кезекке коюп туруп, анан жана айткандай, ушул жанагындай бир эс алуучуларга дагы көңүл буруп, ошолго кирген эс алуучуларга шарт түзүү максатында жанагындай бир эс алуучу жайларды, отурчу жайларды колдонсо болот бул. Бул дүйнө жүзүндө практикада колдончу нерсе. Биз ушул мындан бир 5-6 жыл мурун Тажикстанга барганбыз. Тажикстан ушул президентинин көзөмөлдүгү астында ушундай ботанический сад, союздун мында ботанический сад кайра багыл эконстрой жасап кайра кылышыптыр. Ошо бизге абдан жаккан. Өсүмдүктөр да бар ичинде, жаныбарлар да бар ичинде. Ошол убакта балдар кирип эс алчу, адамдар отуруп эс алчу бир шартта түзүлгөн да. Киресиз, өсүмдүктөр менен таанышасыз, жаныбар менен таанышасыз, ошол убакта эс алып чыгып кетесиз да. Ушундай шартта түзсө болот бүгүнкү күндө. Бул негизги бүгүнкү күндө менимче ошол эле бүт дүйнө жүзүндөгү багыл. Эмне тоскоолдуктар бар? Мисалы ушундай баягы курап жаткан же каралбай жаткан жерлерге ушундай практиканы колдонуу боюнча. Мына бүгүнкү күндө биздин ушу Гараев атындагы ботаникалык бакка уже мындай иштер башталды. Мына бүгүнкү күндө ушу көрүп атабыз, ошол даляндар тоскон тосмосун жаңыртып ачат, ичинде ушул дагы ушундай жанагындай мен айткандай ошол шарттар түзүү боюнча иштер башталды. Менимче жакын келечекте, жакын арада биз ушу көрүп калабыз го. Түшүнүктүү. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү Күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде биз өлкөдөгү өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто Жаратылыш ресурстары министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Майрембек Алиев, ошондой эле аталган министрликтин биоресурстар башкармалыгынын башкы адиси Дерсу Акбаралиев болду. Эфирди сиздер ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, ошондой эле Facebooктагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.